Эгемендүүлүктүн 28 жылдыгын Борбор калаанын кичинекей жашоочулары өзгөчө кубаныч менен тосуп алышты. Калаанын ар бир районунда майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Алсак Свердлов райондук администрациясынын өкүлдөрү кичинекей бөбөктөргө ар кандай мастер-класстарды уюштуруп, бал муздактарды таркатышты. Кала тургундары жана келген коноктордун маанайы менен биздин чыгармачыл топтогу таанышып кайтты. Бул майрамдуу өлкө аймагынын жашоочулары жер-жерлерде майрамдап жаткан учурлары. Борбор калабыз Бишкекте дагы ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, кала жашоочулары жана меймандар үчүн майрамдар тууланды. Алсак Жеңиш паркында Свердлов районунун администрациясынын өкүлдөрү кичинекей бөбөктөргө майрам тартуулашты. Настроение горожан у всех отличное. Как ни странно, Кала жашоочуларынын маанайы абдан жакшы болоорун эртең менен күндүн чайтай ачылышынан эле байкагам. Бул күн ар бирибиз үчүн туулган күндөй эле майрам. Өлкөбүз кичинекей, жашы дагы кичине болгону менен тарыхы бай жана кенен. Андыктан артта баскан жолду унутпай кемчиликтерди жоюу менен өнүгүүгө бет алып баратабыз. Эркин демократиялуу өлкөбүздү жоготпой гүлдөтөлү. Ошол үчүн таалим-тарбияны кичине балдардан баштоо туура деп билем. Биз уюштурган иш-чара дагы дал ошол максатты көздөйт. Аталган жайга кала тургундары үй бүлөлөрү, сүйүктүү жубайлар балдар менен келишкен. Келген эс алуучуларга жеңиш аянтында флешмоб, мастер-класстар жана акысыз балдар үчүн ойночу батут да коюлган. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн 28 жылдыгын Борбор калабыздын кичинекей жашоочулары өзгөчө кубануу менен тосуп алышты. Буга ылайык Жеңиш паркында алар эгемендүү Кыргызстанды элестеткен сүрөттөрдү тартып, алардын образдары менен тааныштырып өтүштү. В Кыргызстане есть 7 областей. У каждой сердечки я нарисовала свою область. Еще я нарисовала радугу. У радуги тоже есть 7 цветов. Сонунда мен өз мойнума алайын, сен уруа, мен уруин ата журт. Где горы поднимаются к высоким небесам, цвети, как и рады нас, любимый Кыргызстан. Мен Кыргызстанды жаратылышын тарттым. Кыргызстан жаратылышка бай өлкө. Бул жеректи тарткан сөт 3 эң четтеги сары үчбуштуктар ал 40 чорону билдирет. Ортосундагы түндүк боз үйдүн эң үстүндөгү түндүктү билдирет. Много городов, Ожобат и еще другие. Я люблю свой Кыргызстан, я обожаю, я буду здесь жить и никуда не уезжать. Өлкө 28 жылдык эгемендүүлүктүн алкагында башынан көптөгөн татаал убактарды өткөрдү. Бул аралыкта кыргызстандыктар башынан өткөргөн катаал мезгилдерден сабак алып, эгемендүү мамлекеттин эркин элдер экендигине кубанаарында шек жок. Себеби канча улут, канчалаган эл мамлекети жок, тили жок, башка улуттарга журулушуп кеткен. Албетте бул күн ар бир кыргызстандык үчүн улуу сыймык жана кубаныч. Я хочу поздравить наш народ с этим днем независимости. И желаю всем успеха, удачи в дальнейшем. И чтобы больше никаких проблем у нашего города не было. Чтобы так все жили счастливо и гордились нашей страной. Кыргыз элиме бүгүнкү эгемендик күнү майрам менен куттуктайм. Элим тынчтык болсун, элдерим ден соолукта болсун, наны көп болсун, аманчылык болсун. Барыңыздарды куттуктайм Кыргызстан эгемендүү күнүңүздөр менен. Барыңыздарга узун өмүр, чын ден соолук, чексиз өмүр каалайм. Бактылуу болуңуздар. Кыргызстан 28 жыл аралыгында жоготууларга дуушар болуп, ошол эле кезде эбегейсиз ийгиликтерди багындырганга жетишти. Көз карандысыз өлкөбүздү сыйлап, мекенге болгон сүйүү ар бир жарандын жүрөгүндө согуп турса, өлкөнүн эртеңки келечеги жаркын болоорунда шек жок. Эгемендүүлүгүң куттуу болсун Кыргызстан. Айзагам Шибекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.